Ассаламу алейкум мекендештер. Куба такси каналына кош келипсиздер. Биз Кыргызстандабыз. Кудайым буйруса, Кыргызстандан бүгүн таксиге чыгып силерге бир көрсөтүп берейин деп чечтим. Комфорт плюс тарифинде иштейбиз. Машинанын аты Hyundai Sonata. Силер менен сүйлөшкөнчө эле биринчи заказ бияка түшүп калды. Кудайым буйруса. Так что видеону аягына чейин көрөбүз. Канча иштейм, канча акча табам, канча заказ кылам, ошонун баарын силерге көрсөтүп берген аракет кылам. Так что кеттик. Мекендештер, көңүлүңүздөрдү 1 минутка бура кетейин. Мен азыр машинаны сыйрытып, кайра башка наклейка чыгып келдим. Каякта десеңиздер, Южный Портой 30Б, 30Б келдим. Биякта ушул жерде иштеген начальник атты Сыймыт, кандайсың? Салам алейкум. Анан ушул наклейканы биякта канча цвет бар дедиң, Сыймыт? Бул жакта сарынын 4 цвети бар да. Сарын 4 цвет бар. Матовый, глянцевый түрлөрү бар. Каралар бар, актар бар. Анан если башка цветтер керек болсо алдырып берем. Мына жигиттер буякта наклейканын бүт түрү бар экен, наклейканын кайсы цветти аласыңар? Бул жерде жана крышага эмне? Черный глянец. Черный глянец, э? Крышага жаптайсыңар. Буякта да түрү бар. Анан айтып кетчү нерсе, тонировка да бар жигиттер. Тонировканы барып, монтан качествосын көрөбүз. Качествосы да сонун экен бакчы. Менден келген кишилерге 10% скидка болуп берет. Келип туруп айтасыңар, Куба такси, Куба экенин келипсиңер. Скидканы келтиребиз, буйрса келебиз туугандар. Так что келиңиздер. Астыда номерлер жазылып турат. Ушуларга чалып эле, заранее чаласыңар да, токач заранее чалып, чтоб бияк Живой очет да көбүнчө эле ошо чалып койсо жакшы. Чалбай келсе деле болот, ал жерде 1-2 эле машина болуп калат көптөрү. Келиңиздер, мекендештер, күтөбүз. Күтөбүз туугандар, ошол жерде кызматтабыз буйрса. Мекендештер, машинаны чаптап беришти бул жигиттер. Өтө сонун качествону чаптап экен, бул стыктарын бурап. Эгерде билесиздер, стыктардын мону деле үстүнө коюп коет да. А биякта болсо бүт снимать этип, прям вовнутрь киргизет экен да. Так что келиңиздер. Биринчи заказга бартабыз, 1,5 минутта. Бул көчөнүн аты Атая Огонбаева дейт. Сырык жакта да. Мен токем навигатор менен жүрөм. Так что мен шылынабагыла. Бишекти жакшы билбейм. Так, пешоход ой берели. Так, жигиттер, пачын 11 минутта 186 сом. Карта менен экен. Улица Разакова келдик. Кудайым буйрса. Өзүнчө эле мандраш болот му? Мандраш. Көчөлөрдөн эме кылып элечи. Путин сол эле. Бүгүн 1-июнь саат 5:30 болду. Өзүңүз көргөндөй эле принцип заказды кылдык. Кудайым буйрса. Иштеп көрөбүз эми канчага чейин алыш этет. Колдон келишинче тартып көрсөтүп берем. Желательно эме кылам. Комфорт плюс менен иштегенге аракет кылам да. Комфорт плюс беле коюнчу деп атам да. Ошон үчүн комфорт плюсту күтөбүз. Если көпкө чейин күтүп калсак, анда комфорт күтөбүз. Ушунча болобу? Так, экинчи заказ плюс 50 сом дейт го. Бул кандай түшүнсө болот? 50 сом коюп береби? Так, экинчи заказга келдик. Экинчи заказ бирок короткий экен да. 3 мүнөт жол экен. 3 мүнөт жол канча чыгат дейсиңер? Управление больница, больница экен, управление делами президента дейт. Базар жок. Ошондо биз Ивана Панфилова деген көчөдө экенбиз. Чисто навигатор менен жүрөбүз го дейм, Бул эмне деген үй болуп экен, сонун үй экен. Кичине гыналып айтам, чектин жолдоруна эмелечи движенияга. Мандраш болуп эле. Видео окшойт что-то. Менде эме жок токой, Мен банктын жок током. Макул эме болду? Макул же. Түштүгү карап коебу? Ой, мен бирөөгө салдырдым. Азыр эшикти машина келет, азыр машина өткөзсүн, Мен ужун башталып калды. Азыр машина өткөзсүн же. Ана ал эмичи? Азыр котуңуз. Жүйөлө басамсың болбойт эми ошо деп коесуң. Эми чыгарыңыз, акырын чыгарыңыз, Так, 5 мүнөттүк жол, 143 сом. Бияқта мага что-то неудобно болот да. Элдин баары Эмбанк барбы, анан
карта барбы дегенен картам жок да мен. Бирөөнүн картасын айтып коюп атам, короче. Ошо жака түшүп атышат. Так, 143 сом болду. 2 заказ кылдык. Кайсы парк менен иштеп атасыңар десеңер, таксопарк Ашке. Парктын проценти канча экен карайынчы азыр. Өзүм да беткем, каянан көрчү анда. Вай атаңдын көрө. Кайна кетти. 2 заказ менен 266. Ошондо 143 сом. Парктык 2 сом 72 тыйын. 98 сом цена дейт. Так. Яндекстин комиссиясы 17 экен. Ушу жакшы түшүнө электим да. Алдыда көрсөтөбүз эми. Ошо экрандагы Ашке таксопаркына кошуңуздар. Жаңы ачылды, ишеничтүү. Ашка деген блогер байкебиз бар, ошол ачты. Так что ушуга смело кошула бериңиздер, Куба таксиден келдим деп. Анан алардын да өзүнчө тарифтер бар экен, 4 сомдон алган, 50 сомдон алган күнүнөчү, ошону тандап туруп ала бересиздер да, кошула бересиздер. Менин билишимче, по-моему, эме келди окшойт. Полушатчак келди окшойт деп койдум да. Заказга келдик. Полушаттын ортосуна коюптур отметканы. Бактын баары жабык. Короче, клиентке чалдым. Чалсам, каягында турасың, чача-мача дейт. Ушул жерде турам. Тапсаңыз табыңыз дедим. Турабыз дедим, күтөбүз эми. Биякта ак үй турат. Ушу ак үй азыр иштеп атабы, иштебейт атабы? Билсеңер комментарий жазып келет. Кайка барат экенбиз, 114 дейт. Иши кылып ишти кылып атабыз да. Артында гайд турат. Коола үйөсү болду мен азыр кеттипчи. Ай таңыр, ай. Точка биякта болбогондон кийин башка жагына кошуп койчу да. Кишини ора кылбай. Ахмата Сүйүнбаева дейт. Дом 2, 178 рубль. Муну да картага турушту. Кудайым буйрса. Заказды күтөлү. Тока Комфорт Плюс. Бүгүн 1-июнда комфорт өнүмбү, жок. Балдарды коргоо күнү да. Майрам да. Ошон үчүн жанагы площадьты жаап салыптыр. Кичинекей балдарды алып келдим. Кичинекей балдар да такси менен жүрөт экен Кыргызстанда. Моякча барып туруп заказ күтөлөм. Боп кеттим деп коем ба. 15 минута 285 рубль. Биякта сдача алып туруш керек экен да, блин, сдача жок. Короче, азыр 85 сом карсы болуп калыштым ага. Кийин акча болгондо балансыма салып коет, болду. Так, канча заказ кылдык экенбиз эми? 4 заказ кылыптырбыз. Комфорт Плюс менен. Общий канча сом болду? Общий 642 рубль. Ай, рубль дедим, жо, сом. Так, азыр каякча келип калдык, адашып да калдым мен. Но Покровка жака жакын экен. Домой коюп алайм, жигиттер, Домой кайынан койчу эле, я. Мен өзүнчө эле эме маңындаш болуп калыптым, ё-моё. Домойду коелу, 15 минута 5-7 километр дейт. Домойду коюп эми күтүп турабыз эми заказды. Ошо мекендештер, домой коюп үй жака келип алдык. Домойдон заказ берген жок. Просто мен өзүм азыр срочно иштерим чыгып калды эле, ошол жака кетейин деп атам. Так что ушундай заказдар болду. 4 заказ менен 642 рубль. Өзүңүздөр жыйынтык чыгарыңыздар. Кыргызстанда таксиде иштесе болобу, болбойбу өзүңүз көрөсүздөр. Мен эчтеке деп айта албайм. Ошол видеону көрүп бергениңизге чоң рахмат. Так что көрүшкөнчө.